ламбаны сатканга убакыт келди. Султан 3 ай өтө элек го, уже эле сатып атасыңбы десең, ооба деп туруп кликбейттин название менен баштагым келип атат. Но бирок ламба замок тиешелүү жөндө видеону айтып бергим келип атат. Бир признание катары бул видео болсун. Билесиңерби, ламбаны алыш үчүн 2,5-3 жылга жолду көрсөттүм, кыйын жол болду. Бир убакытта невозможный жолдой сезилди мен үчүн, ала албайм го, зачем деген көп сомнениялар болду. Бирок аягына келип жеттик. Команда менен өзүм жеттим. Кудайга шүгүр, бирок бул кыйын жол жөнүндө видео эмес да. Бул ламбаны алганда опустошение болдум да, чын айтайынчы. Көптөн бери ушул целге кетип баратканда, жеткенден кийин билбейм, мотивация калбай калды да, блоктон деле байкасаңар болот. Бир жума мындай жыргадым, сонун болду, андан кийин уже эмоция жок болуп калды да. Ламбаны карасаң, көрөсүң, депчи. Эмоция жок болуп калды, блокту дальше алып барышты, бизнестерди баарын ордуна коюшту. Ага чейин баардыгы ламба үчүн болчу, ламбага жеткенден кийин бир опустошение болду. Ошол путь ламбага кетип бараткан эң сонун болчу экен да. Кыйын болсо дагы, канча деген сонун нерселер болду, бирок ошол сам путь был незабываемым десем болот го дейм. Вот. Цель жакшы болчу экен, бирок андан да жакшысы путь болуптур. Азыркы учурда анан изденип баштадым. Дальше мне эмне кылам дегенде мотивация изденип баштаганда, анан кийин эң главный нерсени эстедим да. Ламбага чейин мечтам эмне эле? Өзүм жарийный мороженое жасап жүргөндө, биринчи бизнести баштаганда, көлдө точкаларды койгондо, Ямилендти курганда, Ошто барып туруп Айлендти, бул жакта Айлендти курганда 4 жыл, 5 жыл бою болгон мечтам эмне эле? Невозможный болсо дагы эмне эле дегенде, всегда мечтам бар болчу ламбага чейин. Это построить Айленд десең болот да. Айленд Диснейлендтин аналогунда, бирок Кыргызстандын уровенинде да. Анчалык чоң болбосо да, бирок вау. Бишкек үчүн, Кыргызстан үчүн чоң бир знаковый бир стройка. Билесиңер, Magic City Ташкентке кандай деген трафик алып келет да. Туристтерди, акчаны алып келет. Ал Magic Cityге келип туруп, дальше көп жака соода кылат, көп жака барат. Чоң бир поток катары, аябай сонун бир ход болду да. Мен ошон всегда оюмда бар эле, башкалардын да оюнда болушу мүмкүн, бирок мен үчүн невозможный болчу да всегда. Анткени ламба, допустим, бул 200 000 долларга турса, ал 15 миллион долларлык проект да. Элестеткиле, 10 эсе эмес, 100 эсе бир чоң проект болуп атат да, почти. Анан кийин мурун болсо акчам жетпейт деп ойлочумун, мурун болсо связьдарым жетпейт деп ойлочумун, мурун болсо там компетенциям жетпейт, командам жетпейт деп ойлочумун, бирок азыркы учурда ошол убакыт келди да. Следующий чоң бир цель ламбадан айтып атам го, намного невозможныйраак да. 15 миллион долларлык проект да, бирок ошону баштаганга убакыт келди. Ошону следующий цель катары, чоң бир мечта катары, биринчи шагтар катары баштайын ушул видео менен. Буга чейин болсо көп жыл ойлонуп жүргөм, жасап жүргөм. Азыр болсо эскизный проектим бул жерге ачык бөлүшүп кетейин. Даярдадык. Эскизный проект деген дагы доработанный көп жакшы нерселер болот. Если жер менен, мамлекет менен сүйлөшүп ушул жерлерди алган болсок, инвесторлор бар. Мага окшогон арабыздан эле мигрант болуп Россияда, Кореяда, Америкада иштеп жүргөн адамдар эле, давай кылайлы, сонун кылайлы. Мындай Кыргызстан үчүн да жакшы бир поток туристтерди алып келет. Бишкекте чоң бир точка болот. Мындай вау боло турган. Эң главный болсо, кичинекей балдар үчүн жакшы бир мындай эсте кала турган бир жер болот да. Ичинде көп концерттерди кылабыз, көп мероприятиялар кылабыз. Анткени кичинекей кезде болгон сонун нерселер всегда эсте калат жашооң боюнча. Вот. Ошентип Айленд курганга убакыт келди. Чоң мечта болсо дагы ошону баштайланды. Вот скоро блогто, Инстаграмда, Ютубта, ТикТокто бүт жакта көрсөтөм. Ушул жөнөкөй айтайынчы, айылдан эле чыкканбыз, айылдан чыгып, ушундай чоң бир нерсени жаш бизнесмен болуп Кыргызстанда курса болобу деген бир баарын ачык көрсөтүп берип, ошол жолду көрсөтүп бергим келип атат да. Вот болобу деген суроого жооп бергим келип атат. Мен ишенем болот. Азыркы учурда ушундай бир условиялар кылып берип атат мамлекет. Мен оюмча, когда-никак азыр болот да. Все, анда месе Айленд Ситиби, Айленд буюрса эми жол атын чогултам да, бирок ошол жакында ишенем
чоң бир шагтары уже болуп баштайт деп. А бирок биринчи шагтар уже башталды. Все, ийгилик мага, баардыгыбызга ийгилик, баарын ачык эми көрсөтүп берем.